Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн 9 класстын геометрия предмети боюнча 4 чейректин темаларын баштайбыз. Бүгүнкү темабыз призманын бетинин аянты жана көлөмү. Бүгүн сабакта призманы эске салабыз. Призманын түзүлүшүн үйрөнөбүз. Эн бурчтуу призманы аныктайбыз. Түз сызык менен тегиздиктин перпендикулярдуулугун эстейбиз. Тик жана жантык призмаларды үйрөнөбүз. Призманын бетинин аянты жана көлөмүнүн формуласын үйрөнөбүз. Мейкиндиктеги геометриялык фигуралар телолор деп айтылат. Мейкиндиктеги геометриялык телолор көп грандыктар. Алар бардык жагынан көп бурчтуктар менен чектелген фигуралар. Ал көп бурчтуктар грандары деп аталат. Призмага токтололу. Биз күндө колдонуп жүргөн 6 кырдуу карандашты карайлы. Карандаш призма формасында жасалган. Ошондой эле механизмдерде, шаймандарда көп колдонулат. Курулуштарда. Өзүбүз колдонуп жүргөн үйдөгү муздаткычтын формасы дагы призма түрүндө. Эки тегиздик алалы. Альфа жана бета тегиздиктери. Жалпы чекитке ээ болбосо, ал тегиздиктерди параллель тегиздиктер деп айтабыз. Альфа параллель бета деп белгилейбиз. Альфа тегиздигинен эң көп бурчтугун чийели. Ошол эң көп бурчтугуна параллель бета тегиздигине дагы чиебиз. Анда мындан А1, А2 жагы В1, В2 жагына параллель. Ошондой эле АН, А1 параллель ВН, В1 болот. Тегиздиктеги эки түз сызык кесилишпесе, ал түз сызыктар параллель түз сызыктар деп аталат. А1, В1 эки тегиздикте жаткан көп бурчтуктардын бурчтарын туташтырабыз. А1, В1 менен, А2, В2 менен жана башка АН, ВНди туташтырабыз. А1, А2, В2, В1 жана башка АН, А1, В1, ВН келип чыгат. А1, А2, В2, В1 жактарын карайлы. Чийме боюнча А1, А2, В1, В2 барабар. Ал экөө кесилишпегендиктен А1, А2, В1, В2 параллель. Ошондуктан А1, В1, А2, В2 барабар. А1, В1, А2, В2 параллель деп алабыз. Мындан А1, А2, В2, В1 параллелограммы болот. А1, А2 жана башка АН, В1, В2 жана башка ВН эн бурчтуу призма. Эн бурчтуктун эки граны барабар, ал эми калган эн грандары параллелограмм болсо, анда мындай көп грандык эн бурчтуу призма деп аталат. Барабар эн бурчтуктары призманын негиздери деп аталат. Призманын каптал грандары параллелограмм болот. Призманын негизинин жактары болбогон каптал грандарынын жактары призманын каптал кырлары деп аталат. А1, А2, АН, В1, В2 жана башка ВН эн бурчтуу призма. Призманын эки негизи бар. Каптал грандары. Эки негизинин чокуларын туташтыруучу кесинди каптал кыры. Ал эми призманын эки чокусун туташтыруучу кесинди призманын диагоналы деп аталат. Тик призманын каптал бетинин аянты
анын негизинин периметрин бийиктигине көбөйткөнгө барабар. Призманын толук бетинин аянты каптал бетинин аянтына негиздеринин аянттарын кошконго барабар. Тик призманын каптал бетинин аянты S каптал бети барабар P көбөйтүлгөн H. Негизинин периметри P, H бийиктиги. Ал эми толук бетинин формуласы S ТБ барабар S каптал бети кошулган 2 көбөйтүлгөн S негизи деп жазылат. Призма негизиндеги көп бурчтуктарга карата аталат. Призманын негизи 3 бурчтуу болсо, 3 бурчтуу призма деп аталат. Негизи 4 бурчтуу болсо, 4 бурчтуу призма деп аталат. Негизи n бурчтуу болсо, n бурчтуу призма деп аталат. Призманы алалы. Призманын негизине А чекитин белгилейли. Ал А чекити аркылуу өткөн экинчи негизин кесип өтүүчү кесинди жүргүзөлү. Ал В чекитинде кесип өтөт. АВ призманын бийиктиги. Тегиздик менен түз сызыктын перпендикулярдуулугу. Альфа тегиздигин каалагандай М чекитинде А түз сызыгы кесип өтсүн. А түз сызыгы альфа тегиздиги менен М чекитинде тик бурч боюнча кесилишсе, альфа тегиздигине перпендикуляр деп аталат. Аны А перпендикулярдуу альфа деп жазабыз. Призманын бийиктиги деп анын каптал кырлары эсептелет. Призмаларга токтололу. Эгерде призманын каптал кырлары негизинин тегиздигине перпендикулярдуу болсо, анда тик призма болот. Эгерде призманын каптал кырлары негизинин тегиздигине перпендикулярдуу эмес болсо, анда жантык призма болот. Тик призма бул жантык призма. Тапшырма. Кайсынысы 5 бурчтуу призма, кайсынысы тик бурчтуу призма экенин көрсөткүлө. Негиздери кандай көп бурчтук? Асын карайлы. Тик призма негизи 4 бурчтук. Бысы 5 бурчтуу призма негизи 5 бурчтук. Призма грек тилинен алынган. Грек тилинде төмөндөгүчө жазылат. Кыргыз тилинде кесилип алынган тело деген маанини түшүндүрөт. Мен бөлмөмдү караңгылаттым. Жана кичинекей күндүн нурун өткөрө турган 3 грамдуу айнектин бөлүгүн же призманы алдым. Күндүн шооласына тостум. Мен карама каршы жактагы дубалдан ар түрдүү өңдөгү нурларды көрдүм. Ал спектрлер. Жаандын миллиардтаган майда тамчылары кичинекей призма түрүндө тамчылайт. Күндүн нуруна чагылышып, күн желесин же радуганы берет. Призма көптөгөн курулуштарда, ар түрдүү механизмдерде жана станоктордо колдонулат. Оптикада ар түрдүү аталыштагы призмалар бар. Бронинг Резерфордтун призмасы, Амичтин призмасы, Аббе призмасы, Лемандын призмасы, Фуко призмасы жана башка ондогон атайын оптикага арналган призмалар бар. Бүгүн призманы өтүүдө n бурчтуу призманын аныктап алдык. Призманын түзүлүшүнө токтолдук. Аны үйрөндүк. Призманын негиздерине карай аталыштарын үйрөндүк. Призманын бийиктиги деп анын каптал кырлары эсептелерин билдик. Призманын каптал кырлары негизинин тегиздигине перпендикулярдуу болсо, тик призма деп
аталарын үйрөндүк. Призманын каптал кырлары негизинин тегиздигине перпендикулярдуу эмес болсо, жантык призма экендигин билип алдык. Үйгө тапшырма. Китебиңердеги 236 бетте номер 1, номер 5 көнүгүүлөрдү аткарасыңар. Бул көнүгүүлөрдү аткарып, өзүңөрдүн предметтик мугалимиңер менен байланышып, текшертип аласыңар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Саламатта болгула.